Аялдардын төрөтү заман талабына ылайык жеңилдеп жатабы же тескерисинче оорлошуудабы? Энелердин жана балдардын өлүмүнө ким себептүү? Энелердин ден соолугуна кайдыгер мамилесиби же дарыгерлердин шалаакылыгыбы? Негизи эле кыргызчылык деген качан жоюлат? Сүйүнчү пул же болбосо тааныш билиш, көрүндүк деген сыяктуулар качан жоюлат? Дал ушул темасында Ош ТВ каналында Эл айтсын программасында бүгүн сөз кылабыз. Аны мен Фируза Ашымбаева алып барам. Биз темага байланыштуу атайын конокторду да чакырганбыз. Башынан тааныштырып кетсек, Курбаназаров Сейиткасым Алипбекович, Ош шаардык кеңешинин депутаты, саламатсызбы агай. Ошондой эле Мурзакулов Кишимжан Бурхановна, Ош шаарынын башкы акушер-гинекологу, энеликти коргоо боюнча координатору. Саламатсызбы эже? Шакиров Замир Мукушевич, Ош облусунун энеликти коргоо боюнча координатору. Саламатсызбы агай? Ошондой эле Сапаргүл Бердалиева эже, эксперт эже, коомдук ишмер, жеке ишкер. Саламатсызбы эже? Ошондой эле Жамиля Жапашева, эксперт. Саламатсыздарбы? Биздин студияга куш келипсиздер. Ошондой эле биздин жаш студент достор да катышууда. Эгерде сиздерде дагы дал ушул темасында суроолоруңуздар болсо, суроо берсеңиздер болот. Албетте тиешелүү жетекчилер жооп берет деген үмүттөбүз. Алгач биз дал ушул темасында видео тасманы даярдадык элек. Алгач ошону көрүп алсак, андан соң биз темабызды улантабыз. Жоқ, разделіп болғанда неге тексермеді? Кім ошанда күні ошама тастап бердіңіз? Разделіп болып 4 күн жатқанда неге тексермедіңіз? Неге ошанда өзі қылбадың анадан 5 күнге шығып кетеді? Мен жаным атып бермейді. Кішкене бұл баланы еркек бала екен, кішкене сыртқа шығып тұрсын, мен жеке көріп. Мен жоң қойдым бәрі. Тықтықтар неге разделіп болғанда ошо кем не етпесін? Ал şimdi адамның денесіне залал келтіріш керек. Разделіп болғанда неге тексермеді, а? Неге тексермеді? Разделіп болмады. Береріңіз сырт ашық, малымат. Береріңіз малымат. Бұл адамның өміріменен неме болады? Түні жатып разделіп болып 4 кило төреді. Анан кейін одан кейін 4 күндөн кейін келіп кетеді. Мен окууну бүтпөгөн үчүн мен кимде күнөө экенин билбедим. 4 күн өткөндөн кийин немеке аппендис деп Айдаров поликлиникасына жөнөттү. Кайра ояк бияк болуп кечке УЗИде жүрдүм, мен баласын карап. 11-де келдим, 6га чейин мен баласын карадым. Баласын караганга мен положено эмесмин да, медсестра калса болобу? Кара отурдум. Кийин анан кийин 6-да келди. Ол Айдаров айтты, буларды силер мизден нарушение эмес, аппендис эмес деп. Өзүңөрдөн күнөө деп. Анан кайра келип анан кийин УЗИге Соня дегенине кирсем, бизде күнөө жок, УЗИ кыл. Неужели ошо 5 күн өткөндөн кийин тиккен жерин бир карап койбойт. УЗИ кылып. Тяжелоуларыңыз бар. Жүрсө, это же отделение. Жүрүңүз. Кет, сыртқа. Жүрүңүздер. Мен айтып берем. Мен ишке кетейин, айтып берем. Келин чыгардылар. Кандай түшүнбөйсүз? Тяжелый Мен азыр видео тасма боюнча бир аз сиздерге түшүндүрүп кетейин. Бул эженин кызы төрөгөн экен 29 август күнү. Жатына бир аз кан уюп калып, дарыгерлер УЗИ кылбай, анан 5 күндөн кийин операция деп аппендисит дешиптир. Аппендисит десе, жок, биздики эмес, бул чындап эле жатына кан уюп калыптыр деп 5 күндөн кийин билинип, бул кыз операцияда, эженин кызы операция болуптур. Жандандыруу бөлүмүндө 5 күн жатыптыр, жалпы ооруканада 10 күн жатыптыр. Бул эже эми менин кызым кыйналды, баласы каралбай калды, мен акыйкатты издеп деп бизге кайрылды эле Ош ТВ каналына. Биз атайын барып Зейнеп эже менен да жолуктук, өзүңүздөр көргөндөй сүйлөштүк, бирок Кудайга шүгүр, кыздын ден соолугу азыр жакшы, бирок бир эле мен эмес, мендейлерден көп да деп атат да Сапаргүл эже. Сөздүн башын сизден баштасам да. Негизи эле бул окуяга өзүңүз дагы, мындай окуяга өзүңүз дагы катышып жүргөн коомдук ишмер эже катары сиздин оюңуз кандай? Рахмат. Негизги азыр учур талабы. Негизинен багы мен коммунист катары дайым ошону айткым келет да. Мен айтпасам ким айтат деп Исхак Разаков айткан экен да. Анан мен таза болбосом, анан коом таза болобу депчи.
биз эми ушул мезгилде ошол адамдардын тарых ошолордун сөзү менен жашап келебиз да, ошолордун сөзү менен сугарылып келебиз. Бирок ошол сөздү, ошол сугарылган ошолордун немеси ишке ашпай, акыркы мезгилдерде ушундай нерселер, көйгөйлөр көбөйүп атат да. Мурундары халат кийген адамдарды баарыбыз сыйлачубуз. Ал халат кийгенде өздөрүнүн жоопкерчилигин сезчү. Азыр мына менин жанымда да халатчандар отурат. Мен алыс барбайын, ушу жакынкы күндөрдөгү эле көйгөйлөрдү. Мен 2010-жылдан бери ошо коомдук фондду жетектеп келсем, ошонун ичинде азыр менде көпчүлүк эле ушул көйгөйлөр, ушу жалгыз бой энелердин тагдыры, анан ушул мүмкүнчүлүгү чектелгендердин тагдыры менен көп алышып күрөшөм да. Анан ошондо мен балдарым өздөрү чоңоюп калган үчүн мен ошол роддомдон ушинтип келдим деп ыйлап келсе, мен баягы фонддон каржылап эми болуптур, эми берип кое берчи мейли деп ушинтип келчүмүн да. Бирок тилекке каршы быйыл мен өзүм неберелүү болдум, 2-августта числосунан бери айтайын. Мен өзү келгим келип жүргөн, бирок келиним неберемдин 40-ын кече чыгардым. Анан ушуну айтпай эле койсо болбойбу деген ойду мен эл айтат деген ой менен турдум эле, бирок тилекке каршы бүгүн силер чакырып калдыңар. Мен ачуу чындыкты мен айтпасам ким айтат? Айтышым керек. Кайсыл төрөт үй ошондо? Ошондо шаардагы Ош шаардык төрөт үйүнө бардым. Мен эми спортивный кийинип барганмын. Келиним барды. Келиним Россияда иштеп келген, картасын көрүп эле киргенде эле карта ачабыз деди да. Анан картага 150 сом бересиң деди. Анализге 100 сом бересиң деди. Анан кийин бутуңа деди жанагындай бахила кийесиң, маска тагынышың керек, 200 сом бересиң деди. Экөө биригөө 200 сом. Экөө биригөө 200 сом деди. Ана деле унчуккан жок. Мен бахила албаган, биздин винада дедим да, ошондо отурдум. Аны отургандан кийин эле баягы история жазып аткандагы ошол эгер ишенбесе ушул врачтар бар, ошо 2-август күндөгү өзбечка кыз элтерди иштейм деп кызым экөөбүз ызылдашып урушуп калган күнүбүз болду. Бирок саат 9-10 чамасында барганбыз, скорый менен барганбыз. Анан айтып атпайбы, мынага кол коюп коюңуз деди. Мен түшүнбөдүм. Эмнеге кол койдуруп атасың деп. Өлсөм өзүм жоом деп. Болбосо донор алып келиңиз, же болбосо кан алып келип коюңуз. Сиздин каныңыз 90 экен. Өлүп калсам өзүм жооп берем деген. Бул сөздү кантип айтат? Азыр халат кийген адамга ошо жарашабы? Сизге деле жарашпайт. Ал адам өлүм алдына кетип атат. Баягы бири кумалак, бири карын майды чиритет болуп жатат да бул жерде. Эми бардык медицинада эле, бардыгы эле апапакай, бардыгы эле жапжакшынакай деп айтып эч ким гарантия бербейт. Мисалы өзүңдүн төрөп койгон уулуңа же кызыңа деле гарантия бере албайсың. Ар ким өзү үчүн жооп берет. Бирок ошол жерде өзүнчө этикет бар, өзүнчө норма бар, мамлекеттик принцип деген бар. Ошого таянып, закон ченемдүүлүк бар. Ошол жерде жетекчилик укпаса, Ош шаардык клиникалык оорукананын директору бар, болбосо координатор бар, андан жогорку дагы инстанциялар бар. Бизде көзөмөлдөгөн депутаттар бар, Ош шаардык мэриясы бар. Ошолордун бардыгынан чара көрсөтсө болмок. Эми ошол канчалык деңгээлде мен бул окуяны азыр көрүп телевидениядан Сапаргүл айымдын доосун азыр угуп жатам. Мен ошо энеликти коргоо боюнча координатор катары мен буну териштирип Бирок түбүнө жетем. бул эми мындай окуя баягы сиздерге кагаз менен жазылып, арыз түшпөсө дагы мындай окуяларды угуп эле келе жатасыз да. Жазылбаса дагы айтылып эле келе жатат Сапаргүлжеге окшогондор. Сапаргүлжө чында ошол убакта сиз кайрылып койсоңуз, балким мындай окуялар болмок эмес да. Сиз эми коомдук ишмер катары чында оюңузду айтыңыз, же кайрылгыңыз келдиби, же дагы мындай мен кызым төрөйт эле, келиним төрөйт эле, кайдыгер мамиле жасашат деп дагы корктуңузбу дарыгерлерден, өзүңүз айтмакчы. Эми мен кайрылсам болот болчу. Мен буга чейин деле кайрылып теледен деле айтып келгенмин. Анан багы башка бирөөлөр үчүн мен көп эле укугун коргоп барам да. Алар адамдагылардын көп эле таанып калган. Бирок менин жалгыз келиним болгон үчүн мен ал акчанын кеткенине бир чет айттым, өкүнбөдүм. Мен болгону багы келиним эсен аман төрөтүп алып чыгып кетейин дедим. Ошон үчүн мен кайрылбадым. Азыр сөз келип калган үчүн айтып атам да. Эми бирөөнүкүн алат деп айткандан көрө мен өзүмкүн чындыкты айтып атам да, болгон. Эми сиз Сапаргүлжө жалгыз келиниңиз экен, ошон үчүн берип койдуңуз. Берип койдум. А бирок кээ бир үй бүлөдө бар да 4-5 төрөгөндөр, 4-5 келин, 4-5 кыз төрөгөндөр. Эгерде сиз берип койсоңуз, мисалы Сапаргүлжө, башкасынан да алгысы келет да дарыгерлер. Ошон үчүн ар ким өзүбүздөн баштасак, балким Сапаргүлжө чындап эле. Чындап эле.
Бул жерде мен да ошибкам бербей койсом деле болмок. Баягы кыз учуу салсаңчы, анан баягы бир чети келиним аядым. Ушул апам кызым болгондо дагы кызым туура кабыл алмак да, анан келиним мен ушунча жылдан бери жүрсөм апам мен бергиси келбей атат деген ойдо калдым да. Жакшы, рахмат. Бирок сүйүнчү пул да бердиңиз да, же? Андан кийин чыккы чакталуу, главврачы башкасы, бала оорогону, справка жазып беришет экен, карта жазып берет экен кызым небереме. Ошолордун баардыгы ставкалары бар экен. Ошон үчүн айтып атпайбы, мен ал жерден эртеси 2 күндөн кийин чыгарып кеттим. Воскресенье күнү пятница төрөдү, суббота жатты. Воскресенье чыгарабы экен десем, чыгарат экен деди. И воскресенье күнү деле ошол жанагы кызымын кайра поликлиникага алып келип Ленин койгом неберемдин атын. Ошонун картасына да акча алып атпайбы, жазып берип атканына. Ага акча, апа буга акча, ага акча сурап атат депчи. Ошонун баардыгы эле акча экен ал жерде. Замир Мукушевич, мына өзүңүз жанында Сапар Гүлжан жанында отуруп уктуңуз, көрдүңүз, айтып аткан эми сиз сүрөттөй эле болуп атса керек. Эми сиз канчалык деңгээлде чындыгы бар? Чындап эле биз ушундай кыргыздын каада салты, сүйүнчү пул дегендерди жойсок болобу? Мыйзам жол береби өзү мындай эле кыргыздын салтына? Абдан жакшы суроо болду. Телекөрүүчүнүн дагы көйгөйлөрү туура деп эсептейм. Анткени биздин медицинада бүгүнкү күндө баардыгын эле ушул жолго коюлган өтө жакшы деп айтуу кыйын. Көйгөйлөр калууда. Анын негизги себептери катары мурдакы теле берүүлөргө катышып жүрөбүз. Көбүнчө эле ушул биздин калктын негизги көйгөйлөрү ушул да. Негизги берген суроолору ушул. Качан сүйүнчү пул жоюлат, качан акча жыйноо медицина кызматкерлери тарабынан токтойт депчи. Аларга дагы эле кайрыла беребиз. Бул өзүбүздүн билимсиздигибизден, мыйзам чегин билбегендиктен болот. Анан Сапар Гүлжан айтмакчы, өзүнүн ушул бир тууганын же кызын, келинин аяп, анан кой башы көзүнөн садага. Ушул акча кетсе кетсин, балам эсен аман чыксын, неберем эсен аман чыксын деген ойдо беришет да. Ушул өзүбүздө да чоң күнөө бар деп эсептейм. Анткени ушул кош бойлуу мезгилинде көзөмөлгө алынгандан баштап биз дагы көзөмөлгө алабыз, карайбыз, анан ушул төрөттө кабыл алабыз. Ошол учурга чейин аялдарды ушул мыйзам менен тааныштырышыбыз керек да, тааныштырып келишет. Мамлекеттик кепилдик программасы бар. Кепилдик программада бардык ушул кош бойлуу аялдар мамлекеттик медициналык мекемелерде акысыз дарыланууга укуктуу деген гарантия бар да, кепилдик бар. Ошондой эле кепилдик программа боюнча ушул ишеним телефондору ар бир мамлекеттик медициналык мекемелердин эшигинде жазылып турат. Бөлүмдөрдүн ичинде дагы бар. Алар круглосуточно иштешет, же болбосо күндүзгү учурда да иштеген телефондордун баардыгы жазылган. Андан сырткары кепилдик программасы кыргыз жана орус тилинде сөзсүз түрдө пациенттер жете ала турган бийиктикте дуалга чоң шрифттер менен жазылып көрсөтүлгөн да, акысыз. Ошол эле жетет. Ошол кепилдик программасын көрсөтүп, ошодо жазылган пункттарды жакшы тааныштырып, анан кийин талап кылыш керек. Талап кылса, менимче медициналык кызматкерлер мыйзам бузууларга барбайт. Анан экинчи маселе Сапар эже айткан учурдагы туура деп эсептейм. Айтканы тескери мамиле жасап, же болбосо башкача мамиле жасап калган учурлар да болушу мүмкүн. Бирок бул уже жетекчиге тиешелүү деп эсептейбиз. Жетекчиге кайрылып, ошол медициналык кызматкерди көрсөтүп, ошонун айыбын айтып, кандай мамиле жасаган ошол учурда айтса, жетекчи тарабынан кайсы бир чаралар колдонулса, ушинтип акырын жойсо болот деп ойлойм да. Чындап эле биз азыр кайсыл коомдо, кайсыл учурда жашап атабыз, өтө көйгөйлүү болуп атат да. Бул бир эле медицина тармагы эмес, баардык эле тармакта ушундай туура эмес, бири-бирибизди түшүнүү боюнча ушундай болуп кетип атат да. Азыркы ушул медицина тармагын карай турган болсок, мен чындап эле өзүм эч неме кылганым жок, мындай нерселерге учураганым жок. Бирок адамдар мага көп жалып кылып келет. Мен аларды ар дайым соротуп келем. Эмне менен соротомун? Алардын жолун ошол медиктерди жаман көрбөстөн, наоборот, ошо медиктерди өстүрө турган жактарын айтып келем да.
ошол эле учурда баягы азыр айтсак баягы бай кембагалга бөлүнүп кетебиз да, частныйлар ачылса көбөйүп кетсе анда байлар барат да дагы эле бечара кембагал бечара каяка барат эле. Биз мамлекетибиз болгондуктан мамлекеттик дагы ишкана керек, мамлекеттик мектеп, мамлекеттик медицина тармактары керек. Бирок ошо мамлекеттик медицина тармактарында мамлекет биринчи өзү буларды муктаж болбогон деңгээлде каржылап бериш керек да. Мына мен эми угуп атам, ошондой нерселерге көп жүрүп лекцияларды окуйбузбу, түшүндүрүү иштерин окуйбузбу, окуш керек да. Рахмат. Сейиткасым агай, мына сизге сөздү эң акырында берип жатам. Анткени эл өкүлү катары мындай көйгөйлөрдүн үстүнөн жүрөсүз. Кечээ эле шаардык төрөтканага барып текшерүү жүргүздүңүздөр. Негизи эле төрөт үйлөрүндө абал кандай экен, санитардык абалы кандай экен, дарыгерлердин бейтаптарга жасаган мамилеси кандай экен, эми өз көзүңүз менен көргөн адам катары калыс айтсаңыз. Эми биз көргөн азыркы сюжеттеги көрүнүш биздин коомчулукта айрым учурларда гана бирден экиден көрүнүш болгондо мүмкүн биз бул жерде отурбайт элек, муну талкуулап. Мүмкүн чындап эле элдин арасында ошондой нерсе көп болгондугу үчүн телевидение алып чыгып талкуу жүрүп атса керек деп ойлойм. Эми бул маселе боюнча биз шаардык депутаттарда маалымыбыз бар бардыгыбыз. Жакында эле ошо телевидениелер менен чогуу барып жеринде шаардык төрөт үйүн көрүп, биринчи кезекте ошо пациенттер болгон, пациенттерге жасалган мамиле боюнча сүйлөшүп келдик. Мындай көрүнүштөр кездешет, жок деп айтууга болбойт. Бул деген эми ошол негизинен мен мындай деп ойлойм да, бул ошол жердеги иштеген жетекчиликтин же болбосо ошол жерде иштеген медициналык персоналдын деле түздөн түз күнөөсү эмес, бул жалпы мамлекеттин көйгөйү да. Бул негизи каяктан келип чыгат мындай көйгөй? Мына Замир айткандай, баягы мамлекеттик кепилдик программасы деген мыйзам бар да, ошол мыйзамдын чийкилиги. Ал мыйзамда, эже айтып атпайбы, ал мыйзамда баардыгы төрөт бекер деп жазып койгон. Мына эже айтып атат, азыр мынага төлөсө болот деп жазып койгон болчу болсо, элдин баардыгы түшүнөт эле. Анан мисалы үчүн, ошон үчүн мен ушул нерсени колдойм да. Анын баардыгын толук эле бекер деп жазып койгону ошол мыйзамдын чийкилиги. Ошол мыйзамга өзгөртүүнү киргизип, төрөт мезгилинде кандайдыр бир кызматтар төлөнөт деп бажырайтып жазып, анын баасынан бери жазып койгон болчу болсо, элде мындай жаралбайт эле, болбойт дагы да. Бул туура эле маселе бар да. Анан кийин экинчи жагы бизде башкаруунун системасы. Ошол жана сиздер айтып аткан бахиланы алыш үчүн, башканы алыш үчүн, кагазды алыш үчүн баардыгы акча алынат. Бүгүнкү күндө шаардык төрөткананын башкы дарыгери өз алдынча 1 сом дагы финансын чече албайт. Ал түздөн түз көз каранды шаардык оорукананын директоруна. 1 сомдук бир нерсени чечип келиш үчүн шаардык оорукананын директорунун ошол төрөт үйүнө куратору болгон орун басарына келиш керек. Айдан аны чечиш керек, андан кийин бухгалтерди чакырыш керек, анан экономист чакырыш керек, андан кийин ушундай кылып ушундай нерсе да. Бул дагы туура эмес чечилип калган. Бизде мурун төрөткана өзүнчө эле юридикалык жак болгон. Өзүнүн главврачы болгон, өзүнүн бухгалтериясы болгон, өзүнүн кадрын чечкен, өзүнүн финансын чечкен, баардыгын чечкен да. Мына биз кече өзүбүздүн депутаттык туруктуу комиссиянын отурумунда ушул маселени мен көтөрдүм. 26 сентябрда сессия болот. Сессиянын сунушу менен, токтому менен министрликке сунуш берели деп атабыз. Бишкек шаарындагыдай кылып эле төрөт үйүн өз алдынча юридикалык жак кылып койгула. Ошо майда маселелер, андан да кээде чоң эле маселелерди эгерде бул маселе кирип калса, биз жогоруда айткан көйгөйлөр чечилет деген ойдосузбу? Бир топ маселеси чечилет, оңой чечилет. Себеп дегенде ошол жеринде чечилет да, баардык нерсечи.
бардыгы жеринде чечилет, ошол жерден чечет, ошонун баардыгын чечет. Себеп дегенде биздин төрөт үй дагы чоң коллектив, 350ге жакын адам иштейт ал жердечи, бардыгычы. Бул чоң ишкана болуп эсептелинет да. Анан кийин ушул жагы бар. Анан албетте эң туура айтат бардыгы мына дагы бир нерсени айтып коеюн. Мына бизде саламаттыкты сактоодо бир тармак бар. Стоматология деген. Мына тиш доктурлары. Бардыгыбыз биз барабыз, тишибизди дарылатканда барабыз, акчаны төлөйбүз, бардыгыбыз эч убакта мен эч жерден уга элекмин, тиш доктор пара алып койду деген уккан эмеспиз. Ошол эле акчаны гинеколог алып койсо пара алат деп атасың. Коррупция деп атат. Ошол эле акчаны терапевт, хирург алып койгон болсо бул пара болуп атат да. Эмне үчүн андай деп айтылбайт? Себеп дегенде бизде стоматологияда илгертен эле мурунтан эле даярдап коюшкан. Жарым-жартылай өкмөткө план төгүшөт. Өздөрүнүн эже айтып аткандай прейскуранттары бар, баалары бар, башкалар бар. Аны төлөйсүң, муну төлөйсүң. Эч нерсе дебейсиң. Азыр тишти дарылатыш да абдан кымбат. Арзан эмес. Мамлекет каржылап аткандан кийин мамлекет мындай толук каржылабайт да. Карабайым эл ошентип атат. Ошентет да. Анан кийин эми мамлекеттин алсыздыгынан мамлекетте ушул системаны толук кандуу каржылабаганын натыйжасы ушул бүгүнкү күндө келип ушул чыгып отурат бардыгычы. Анан эң акырсын айтып коеюн, туура айтып атат эже. Врачтардын, медсестралардын айлык акысы. Бүгүнкү күндө мына мен айтайын, бир врачтын айлык акысы 5000 сом. Эгерде врач жогорку категория болгон болчу болсо, ага 50% кошулат. 7,5 миң болот. Сейткасым агай, сиз дагы жетекчи болуп иштейсиз. Сиздин кызматкерлериңиз мисалы канча айлык алат? Мен биздеги кызматкерлер мына жогорку билимдүү кызматкерлер мен айтып аткан 5000 сом. Жогорку категориясы болсо 2,5 миң 50% кошулат 7,5 миң сом. Андан тышкары спецсчет деген бар, атайын эсептен услугадан көргөзгөн акчадан дагы бир 2-3 миң сом, ошо менен 9 миң. Эмне үчүн анда сиздин кызматкерлериңиз элге кызмат кылып акча албайт? Алардын деле айлыгы аз экен го. Айлыгы да аз. Бул маселе ошодо болуп атпайбы? Анан кийин кызмат кылгандан кийин ошондой деп атпайбы? Анан кийин мына азыр айтып атат дагы мына фор деген чыккан. Жакынкы күндөрү чыккан, бул баягы элге ишендирип тура айтып атпайбы? Мисалы үчүн баягы үй бүлөлүк дарыгерлердин акчасын көтөрүп койду. Баягы жыйынтыктын негизинде төлөнө турган финансирование акча деп чыгарып койгон да. Анан элге мурун эгерде ошо 8-9 миң албаса, врач азыр 19 миң алып атат, 20 миң алып атат деп ондай случай болду, ооба. Туура. Бирок эми ал деген бүгүнкү күндө шаар боюнча, бардык шаар боюнча 3 миңден ашык медициналык кызматкер болгон болчу болсо, ошонун үй бүлөлүк дарыгердин саны болгону 130 адам. Бул деген бардыгынын санынын кете 4,5-5%га жетпейинси. Калган 95-96% баягы айлык менен жүрөт да. Анда Сейткасым агай, айлык аз экен, медицина кызматкерлеринин айлыгы аз экен. Анда элдин чөнтөгүнөн жашай бериш керекпи? Кандай айлык аз деп ала бериш керекпи? Анткени менин айлыгым дагы ошол медицина кызматкерлеринин айлыгындай да. Азыр мынандай мамлекеттик саламаттык сактоо тармагын жоготпошубуз керек. Бул жагына көңүлдү буруш керек. Бул жагында кемчиликтердин үстүнөн иштешибиз керек. Аны бир эле шаардын деңгээлинде эмес, бүт республиканын деңгээлинде, өкмөттүн деңгээлинде, жогорку кеңештин деңгээлинде чечиле турган, мыйзам чегинде чечиле турган, кийин анан өкмөттүн деңгээлинде аны реализация кылган көп пландарды иштеп чыгыш керек деп ойлойм. Ошондо туура болот. Анан кийин мамлекеттик системадан таптакыр кайтып эле бардыгын жеке медицинага өткөзүп коюш, бул дагы туура эмес болуп калат. Эми бүгүн эгерде бардыгын ушундай комфорт жерде төрөйүн, бардыгын андай болбош керек деген болгон болчусу, бүгүнкү күндө мына жеке менчик төрөтканалар иштеп атат. Мен билген маалымат боюнча бир 10 миң сом менен 15 миң сом тегерегинде акча төлөшөт, памперсинен бери беришет бардыгы, эч кандай көйгөй жок, бирден алып койгондой жок, бирөөнү тигинде пара алды деген деле маселе жок, бардыгы болуп атат. Бирок ошол эле жеке менчик медицинада деле осложнениялер, ошол жерде деле көйгөйлөр болуп атат. Болбой койбойт, бул болуп келген нерсе, андан кийин боло берет.
ушул жеке менчиктүү медицина тармактарын ачышка биз бир азында каршыбыз да. Эгерде жеке менчикти көбөйтө турган болсок, анда окуп аткан окуучу студенттердин бардыгы пул коррупция, жол болсо бизнеске айланып кетип атат. Себалар эптеп эле бүтсөм, канча контракт болсо мен бүтүп алсам, ачып алсам пул келет экен. Ошон үчүн мына ойлосоңуздар, биздин мамлекетибиз биринчи айыл чарба тармагын жоготуп койду да, совсем эле бардыгын таркатып үйрөлүп отуруп калдык эле эмне болдук? Аябай жаман түшкүнгө түштүк да. Куду ошосуңары бизге мамлекеттин мамлекеттүүлүгүн сактап тура турган бизде мектеп менен медицина туруш керек да. Бул туруш керек. Ошон үчүн мамлекет буну жакшы карап туруп, айлыкты биздин колубузду карабай турган деңгээлде булар адамдын баягы өмүрү менен күрөшөт деп буларга ошондойду бериш керек. Жол болсо жанагындай мындай кылыш керек да. Биз өзүбүздүн баягы тажрыйбабыздан ойлоп эле просто айтып атабыз да. 2-3 балага чейин төлөмдү төлөй турган кылыш керек. Эгерде многодетный материя уже кете турган болсо, бесплатный төлөй турган кылып, ага бардык шарттарын коюш керек да. Мына мына шарттарынан биз жеңилдик беребиз, ушундай төлөй берсин деп. Ушундай кылып бир чечпесечи, анда бул мына мен депутат экенбиз, кийин биз дагы жолугабызбы, жолукпайбызбы? Эгерде сиз ушуну көтөрүп чыгабыз десеңиз, элдерден запрос кылып, элдерден кол койдуруп, ушундай медицина тармагын кандай кыласыз десеңиз, биз жардам берет элек сизге. Ушу как депутат катары алып чыксаңыз аябай жакшы болот эле. Медиктер менен ушул эненин ортосундагы көйгөй, ушул биз чындап ар ким өзүнүн тармагында жакшы милдетин аткарыш керек да. Аткарыш үчүн ошону мамлекет карап бериш керек. А бул кой чарбасын, жол болсо мал чарбасын, суу чарбасын карашып аткан жок да. Семен тап келип бир тоннаны төгүп таштасак мынаяка кете бере турган. Бул адамдын өмүрү менен күрөшүп аткандарга биз жөн эле сын көз менен карап эле силер шалак кызыңар, силер мындайсыңар, силер андайсыңар. Эч убакта ушулчу медиктерге шалакы деген сөздү мен ыра көрбөйм да. Шалак эмес, просто кайдыгерлик, жол болсо начар окуп келди, аны өзүнө жараша, сен мединститутты бүттүңбү, сен муну жакшы түшүнбөйсүңбү, сразу врач болбо, сен медперсонал болуп иштеп тур мына жакта, мемо бол, медсестра бол, демек ал кызматчы качан сен ошонун мемесине жетмейинче, баркына жетмейинче адамдардын рахматын алып, адамдар сага чуркай турган болгонго чейин сен мына жакта окуй бер, канча жыл, 15 жыл окусаң да отур мына жакта деп, ошондо бөлүп койгондо действительно бизде жакшылык менен бүтө турган. Анан када салтыбызчы токтобойт, ага киришпей эле коелу. Ал бере турган, ала турган, улана берсин, аны эч ким токтото албайт. Наразы болобуз чындап эле. Када салт. Бүгүнкү күндө өнүккөн мамлекеттерде бардыгында колдоого ээ болуп келет да. Анткени сөзсүз түрдө конкуренция керек эже. Конкуренция болбосо коом өнүкпөйт, өзүңүздөр билесиздер. Медицинада да бул конкуренция эң чоң күч болуп эсептелет. Анткени мамлекеттик клиникалардын ушул кызматына же болбосо алардын бүгүнкү күндө өтө көп төрөт болуп атканын билесиздер. Өткөн жылы шаардык төрөт үйүндө 10 миңге жакын нарисе жарык дүйнөгө келсе, Ош облустук төрөт үйүндө 9 миң аял көз жарганда, 19 миң нарисе. Бул төрөт үйлөрүнүн шарты, инфраструктурасы, ошондой эле төрөт залдары, керебеттер буга эсептелген эмес. Бул өтө көп төрөт. Акыркы жылдарда төрөттүн саны жылдан жылга көбөйүп кетти да. Бир гана шаардык жана облустук төрөт үйүндө эмес, Ош облусунун координаторлору катары мен статистикага таяна турган болсок, райондук төрөт үйлөрүндө да төрөттөр көп да. Бул элдин жашоо шартын бир аз жакшырып, мурдакыдай аз төрөбөй, үй бүлөдө көбүрөөк нарсе болгонуна, аны каржылап окутканга мүмкүнчүлүгү жакшы болуп келаткан элдин сапатынын, жашоосунун сапатын жакшыртып атканын билдирет да. Ошол эле учурда ушул жеке төрөт үйлөрүнө жете медициналык кызматкерлердин кызматынан пайдалана турган инсандардын дагы бир пайызы бар да. Ошолорго ушул жеке төрөт үйлөрүндө кызмат көрсөтүлөт. Анан кийин жеке төрөт үйү мамлекеттик төрөт үйлөргө караганда башка жеке ишканалар деле кошулат. Буга жоопкерчилик бир топ эсе жогору да. Анткени жеке кызмат ишканаларда өзүнө ишенген, тажрыйбалуу гана дарыгер барбаса, өзүнө ишенип
ал жерде акча төлөп келишимге кол койгону менен ал жерде ошол барган пациенттин же болбосо ушул оорулуунун укугу жогору. Башкача айтканда ал жерде жеке төрөт үйүндөгүлөр аябай коркушат. Өтө аяр мамиле жасашат. Ар бир кадамына жооп берет да. Балким ошо жеке клиникаларда дарыгерлерди, кызматкерлерди биздин карапайым эл жеке медицинага качкан себеби аларды кызматкерлерди окутуп турбайбы тезтез чет өлкөгө же тажрыйба алмаштырыш үчүн? Балким мамлекеттик ишканада балким ушул нерсе жетишсиз да? Жок, мамлекеттик ишканаларда деле бул иш-чаралар өтө көп болот. Биз Саламаттык сактоо министрлиги тарабынан көптөгөн программалар иштейт, өнөктөштөр бар. Алардын жардамы менен ошо регулярдуу түрдө сабактар аябай көп өткөрүлөт. Ошол киндигенелердин үстүнөн жетекчилердин өздөрүнө көп семинарлар болот, дарыгерлерге. Бирок бүгүнкү күндө ушул төрөт көп болуп атпайбы? Анан оорулуулардын, аялдардын ден соолугу кыйын. 50%га жакыны аскандуулук менен жабыркашат. 5-6% преэклампсия деген оору бар, аны менен жабыркашат. Анан кадрлар өзүңүздөр билип атасыздар, бүгүнкү күндө мамлекеттик ишканаларда иштегилер келбей калды. Кадрлардын саны аз, нагрузка көп, өтө көп жүктөөлөр болуп аткан үчүн балким кайсы бир деңгээлде сапаты кыйналып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жеке ишканалар аябай жакшы жардам берет. Мисалы, бүгүнкү күндө баягы мээнин кан тамырларына операция жасоо Ошкардия Азия плюс клиникасында болуп келет. Ошол операция үчүн Москвага барыш керек, Турцияга чыгыш керек. Бүгүнкү күндө бул бизге доступный болуп калды. Анан кийин акчасы дагы ушул кымбат болгону менен ал чет мамлекетке чыкканга көргөндө 10 эсе арзанга түшөт да. Ошон үчүн бүгүн мамлекеттик структурада каржыланбай турган кайсы бир дарылоонун ыкмалары ушул жеке медициналык кызматкерлер тарабынан колго алынып өнүгүүдө бул өтө жакшы деп эсептейбиз. Ошол эле учурда эжеге кошулам, мамлекеттик деңгээлдеги төрөт үйлөрү дагы өз деңгээлинде калыш керек. Себеби элдин негизги катмары бүгүнкү күндө ушундай мамлекеттик кызматкерлердин ушул акысыз дарылоосуна, акысыз медициналык кызматты көрсөтүүсүнө өтө муктаж да. Рахмат. Азыр сиз суроо бердиңизби, бул жака жеке ошол медицина клиникаларында эмне ошол жердеги иштеген работниктерди чет жака окууга жөнөтүп турасыңар деп. Алар эч убакта чет жака жөнөтпөйт, ушул жердеги эле бүткөндөр. Себеби аларга адамга кандай мамиле жасашты үйрөтөт, адепти үйрөтөт. Ошон үчүн киргенибизден баштап чыкканыбызга чейин алар күлүп турат. Себеби алардын корккон жери мындай бар да. Эгерде мен мамлекеттикине жата турган болсом, мамлекетке арызданам, силерди мындай кылам, тигиндей кылам дейт. Булар эч убакта ага мындай көңүл бурушпайт да, жооп бербейт. Мамлекеттики жаман болсо, мамлекеттики жаман болот дейт. А жерде бир жеке адамга жазылбайт да, мен жакшы карабасаң, азыр клиникаңарга жазам, реклама берем, муну касиетке келбегиле, булар жаман карайт экен, мындай карайт экен деп мен болду, 2 телевидениеден сага реклама берсем эч ким келбейт дейт да. Ошондуктан алар аябай жакшы мамиле, алардын мамилеси, алар мисалы үчүн мамлекеттик деңгээлде эле лечение кылып ушундай кылып аткан жери жок. Просто бир жерде мамиле дагы түзүп берет да, мамиле жакшы. Түшүнжан ханым, сизге кошумча суроо берип кетейин да. Азыр мына жерде медфакта окуган кыздар отурат да. Болочок энелер десек да болот. Эми сиз кошумча сиздин кеңешиңиз да керек да. Азыр энелердин көпчүлүгү баягы жогоруда айтып атасыз го, ден соолугуна кайдыгерде мамиле жасап жатышат депчи. Эмнеден жабыркап атышат өз энелер? Ошону айтып кетсеңизчи. Мен эң негизи бул мамлекетке дагы өтө наразымын. Башка координатор катары, биздин калкыбызга дагы. Мен ушу жеке башка адис катары, мен 18 жолу түз эфирге чыктым. Канча жолу газета, журналдарга жазабыз. Анан ушулардын сабаттуулугун жогорулатып, төрөткө даярдоо мектебин биз аябай кургайтердей уюштурган болчубуз, 10-филиалга. Аялдарды төрөткө даярдоо мектебинде кандай болуп төрөш керек, төрөткө кайсынысы бекер, кайсынысын төлөш керек, төлөсө кайсы жерге барыш керек. Ошол дүйнөлүк стандартка ылайыктуу мектебиз, ушул баягы ары жат, бери жат төшөктүн тардыгы болуп, ошол адис жоюлуп кетти. Төрөткө даярдоо мектеби жоюлду. Булар эч жерден маалымат ала албайт. Мисалы мен Сейитказы мырзага дагы, өзүбүздүн коллегабыз, өзүбүздүн депутатка дагы кайрылып кетем, мен жогорку кеңештин депутаттарына дагы, өкмөт мүчөлөрүнө дагы кайрылганмын бир нече жолу.
бул көйгөй чечилбей эле келет да. А эгер ошол аялдарды төрөткө даярдоо мектебин жоюп салган болсок, биздин болочок энелер кайсы жерден таалим тарбия алып, кайсы жерден сабаттуулугун жогорулатыш керек. Ошол маселе турат да. Бул мектепти ачууда жөнөгө турган эмес, бул жерде мамлекеттин бир тыйыны да кеткен эмес. Бул жерге баягы бейөкмөт уюмдардын жардамы менен ачылган болчу. Ошол жоюлуп кеткен. Анан бул жеке менчик менен төрөт үйүнүн асман менен жерде айырмасы бар. Биздин ош шаардык эле төрөт үй эмес, бул түштүк региондогу жалгыз перинаталдык борбор болуп эсептелет. Буга Жалал Абад, Баткен облусу келет. Себеби 5,5 айдан 8,5 айга чейинки кош бойлуулуктун кабылдоолору боюнча бүткүл түштүк регион боюнча булар тейлейт. Анан күнү түнү келет. Анан биздин элдери көнүп калган, ар ким өзүнүн ниетине, пейилине жараша кабыл алган болуш керек. Мисалы кээ бир адамдар бардык жаман нерседен да жакшы нерсени кабыл ала билет. Кээ бирлер бардык жакшы мамиледен да жаман бир жери жаман болуп калса ошону билишет. Ошону кайрылгым келет. Биз ошо элдин эсебинен жашабайлык деп бир жакшы дарыгерди даярдаш үчүн жок дегенде 15-20 жыл убакыт өтөт экен да. Биз ошол дарыгерлер даярдап койсок, айлык мисалы Россия Федерациясында жок дегенде 100 000, 150 000 рубльдан айлык алып ошол жака кетип калышты да. Биз уламаларды толуктабайбыз. Бир күн келип эле бир күнү тополоң кылат. Ошол смендеги 3 дарыгер арыз жазат, биз башка жака кетебиз, кой берип коюңуздар. Аларды кой берип койсок ордунан ким иштейт? Мисалычы, ошол операцияларды үйрөтөбүз, бизге дагы жөнөкөйгө турбайт. Ал эми былтыр мына бир аялдын өмүрүн сакташ үчүн Ош шаардык төрөт үйү 86 000 акча чогултушту дарыгерлер. Ошону акыбалдан чыгарып алайлык депчи. Ошону чыгардык 48 күндөчү. Дагы бир аялды 37 күндө чыгардык. Ошол баласын дагы энесин дагы алып калган күндөр болот. Ушул аял баласы аял мөмөсү тарактай кереги жок. Ушунун бактысы кыйылбасын деп баласы үчүн дагы энеси үчүн дагы аракет кылабыз. Ал эми ошол 11-ден 13%га чейин ара төрөттөр көбөйгөн. Себеби ошол бизде мигранттар көп. Биздин мусулмандарга акча керек. Аялдардын, кыздарыбызды 15 жаштан 14 жаштан ар жакка темселетип коюп атабыз. Ал жактан алардын ден соолугу бузулат. Мисалы менин уулум ошол жактан ординатор өтүп жүрөт, эң кичинекей уулум 25 жаштагы. Бир кыз чыгып алып 13 жашар кыз ыйлап атат дейт. Апа жок дегенде бир жолу ден соолугумду сурап коюңузчу, сиз звонок чалганда мен акча сурайт деп безилдеп атам деп ошол 13 жашар кыз 7 адамды багат экен да. Дагы апасы кош бойлуу экен, кайсы жагыңызга төрөп атасыз, апа бакпагандай деп боздоо ыйлап атат дейт да. Биз ошол кызды кадырлабаса, энени кадырлабаса, ошол өзүнүн бейишин кадырлабаса, кандай калк болдук? Анан ошол өлөсө таласа, ол ошол жака жетсе, анан врачтар дагы кудай эмес да, аларга жан сала албайт да. Ошон үчүн биздин мына мектепке, төрөткө даярдоо мектебин жандандырыш керек. Ошого кайра штат алып бериш керек. Ошого биздин жакшы сертификат алган жакшы адисибиз мектеп медайымы болуп кетти. Ал жерге мисалы мен кошумча эле барып өтө албайм, командировка болуп калат да, же башка бар үй бүлөлүк дарыгерлер борбору болуп бардыгыбыз мындай бир аралаш приемго өтүп, мындай бир аябай бир кризистик акыбалга учурагандагы күндөрүбүз болот да, убакыт таппай биз физикалык жактан эметпейбиз. Анан бизде күнү саат 3 болобу, 4 болобу, телефон чалса 4 күндөн бери ооруп атам, азыр боло албай калдым. Түнкү саат 2:30 звонокта. Ал эми ошол дарыгерди дагы өзүнүн жеке көйгөйү жокпу, жеке бала чакасы жокпу, күйөөсү жокпу деген дагы ал жерде эч ким кызыктырбайт да. Ошон үчүн адамдар биринчи өзүн сыйлагандай болуп, дарыгерди дагы, башка адамды дагы сыйлай билиш керек да. Ошондо баягы бирөөнү сыйласаң сый көрөсүң дейт. Анан биз өзгөчө мына мисалы жеке менчик төрөт үйүндө бир аялга 15 кызматкер чуркап жүргөн болсо, төрөт үйүндө 15 аялга бир кызматкер чуркап жүрөт да. 15-инин кимисинин кыял жоругун көтөрсүн алчы. Мисалы бир келин келип алса эле 15 жактан талап кеткенде, ал деле айласы эле жаман десе жаман боло берет да. Ниетти оңдош керек. Мисалы президенти жаман десек жаман болот, жакшы десек жаман болот. Рахмат. Ошондой эле сөз да. Сейткасым Курбаназарович, сиз эл өкүлү катары эми аябай чындап көйгөйлөрдү айтып кетти. Балким дарыгерлерди күнөөлөгөндөн мурун энелерди алдын ала төрөткө даярдап ушундай курстарды ачса болобу? Эми сиз сунуштасаңыз, балким ар ким өзүнөн башталса, балким биз Ош шаарынан баштасак же Ош облусунан баштасак, башка мамлекеттер дагы бизди көрүп, ушундай Ош шаарында бар экен же Ош облусунда бар экен деп окуу курстарын ачса, балким ошол Кыргызстан мамлекет оңолуп кетеби?
эң туура маселе айтым Кичимжан Мырзайым айтып аткан борбор мүмкүн мурун эл аралык уюмдар тарабынан каржыланып анан кийин ачылып анан кийин жабылып калды деп атпайбы. Бир эле ошондой эмес, бизде андан тышкары мына көп эл аралык уюмдар тарабынан ачылган фонддор бар да. Анан булар акыркы жылдары булар да бардыгы эле чекеден жабылып келатат да. Мүмкүн каржы маселеси мүмкүн натыйжалуу болбой калгандыр. Мисалы үчүн жана зордук зомбулук дегендер боюнча көп билебиз. Анан биз депутаттар жылдын этегинде декабрь айында, анан кийин январь айында ар бир жылдын башында мына шаардын бюджетин бекитебиз да. Ошол шаардын бюджетин бекиткенде ушундай маселелер көп келет бизге. Каяктагы бир фонддор чыгып калат. Анан бизге акча керек. Биз мурун эл аралык фонддордон каржыланып жүрдүк эле, алар каржылабай калды, ушуну жергиликтүү бюджетке өткөзүп берели депчи. Ушундай маселеден мына быйыл көп талкуу болду. Мен каалабаган 1-2 фонд каржыланып кетти да. Мына быйыл иштеп атат. Быйылкы жылдын жыйынтыгы менен Кудай буйруса мына январда кайра дагы карайбыз. Эгерде андай жыйынтыгы болбогон болсо алардын каржылоонун токтотобуз да биз. Токтотобуз аны. Кичимжан Мырзайым айтып аткан маселе болгон болчу эми депутаттардын 45 депутаттын бардыгы медик эмес, арасынан бардыгы ошондо убагында жеткизип, кат түрүндө дагы кайрылып, момундай озек түрүндө дагы кайрылып, ошол мезгилде декабрь айында барып кайрылып алдын ала кат жазып койсоңуздар, биз сөзсүз түрдө муну каржылоо маселесин карап беребиз. Бул чечсе боло турган. Өзүңүз да сунуштап көрөсүз, Биз азыр айткым келип атат да, биз келип баарыбыз эле каржы маселесине деп атабыз да, эми адам баласы төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин өзү турпакка гана толот экен да, ага чейин эч ким тойбойт экен да. Багы биздин бир көйнөгүбүз барда деле шүгүр кылыш керек экен. Азыр эми жок дегенден Кыргызстандын эли уялса болот. Анан сиз дагы айтып атасыз, бул жакта айтып атат, бул эжекем да айтып атат, ушу врачтардын акчасын эле көтөрүп койсо эле врачтар сонун иштеп калат деп. Эгерде ушул акча эле боло турган болсо, азыр эч ким ачка калбай атат да. Кичине да болсо адамдарда патриоттук сезим болуш керек. Бир өзүнүн калатына, же болбосо өзүнүн дин жаатында да азыр көп айтылып атат да. Динге деле айтып атат да. Сага мен ошол акыл эсти бердим, ошол нерсени сага туш кылдым, ошо менен башкаларга жардам бер деп атам деп. Бул бечаранын мен акыл да бербедим, бутун да жок кылдым, колун да жок кылдым. Сага бердим ошонун баарын, ушуга сен беришиң керек деп динде да айтылып атат. Мен эмнени айткым келип атат ушул жерде? Баарын эле акча чечпейт. Мен ошол жерде дагы бир нерсени көрдүм. Азыр Кичимжан эжеке да бул дагы айтып атат, ошол убакта чакырып койсоңор болбойбу деп. Эми чакыра эле берсең, айта эле берсең оңолбойт экен да. Жерди чапсаң чаң чыгат дейт. Чаңдан кийин дагы эле чаба берсең таш чыгат дейт да. Ошо сыяктуу буну чапкылагандан эч нерсе таппай атабыз. Кесирова деген нерсени таап алганда, сөзсүз бир күн ошол жердегилерден бир күн бир 5 адам, 10 адам келсе радамго, ошонун 4-өө же 3-өө же 5-өөнү кесирова кылып төрөйт. Эмне, бул эми акча алыштын жолу да? Акча алыштын жолу деп ошону ойлойм да. Анан мен келиниме дагы айтты да, ошол неге Зураны чакырдым. Ага чейин буну жашып өтүп калыптыр, кесирова кылабыз дегенде мен безилдей баштадым да. Кесирова деген силер балким акча деп аткандырсыңар. Же мен туура эмес ойлоп аткандырмын. Бул кесирова деген адамдын денесине бычак тийип атат, ал уже жарым жан болуп калат. Бул кийинки тагдыры деп ойлойм да. Ошол жерден мен Кичимжан эжекеге айткым келип атат да, эмне себептен эле роддомдого барганда сөзсүз түрдө кесирова дегенге басым жасай бересиздер. Жооп берип коесузбу? Сиз жооп бериңиз. Рахмат сизге. Бирок бүгүнкү күндө биздин аялдарыбыз дени сак болуу үчүн көп аракет кылабыз да. Анткени кесарево сечение бүгүнкү күндө бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзү боюнча көрсөтмөлөр жогорулоодо. Ошого жараша биздин балдардын дагы өлүмү кыскарууда да. Кесарево сечение качан жасалат? Өзүнүн атайын көрсөтмөлөрү бар. Анан кийин сиз чоң эле бакыйган эле бир мекеменин жетекчиси экенсиз. Ансыз келгенсип, жалаң ушул элдин аялдардын көйгөйүн чече турган бир жогорку билимдүү эже экенсиз. Сизди сыйлайбыз, бирок ушул айтканыңызга мен такыр кошула албаймын. Капа болбоңуз, анткени медицинада атайын клинический протоколдор бар. Протоколдордо көрсөтмөлөр бар, атайын кесарево сечение качан жасалат, кайсы учурларда аны бир эле врач чечпейт, 2-3 дарыгер кошулуп алып отуруп чечет.
жашы өтүп калган келиниңиз, бир нече жыл кош бойлуу болбой жүргөн, ошол учурда балким бир кайсы бир эки көрсөтмө болуп калышы мүмкүн. Бирок абсолюттүк көрсөтмө болбогон үчүн өзү төрөгөн. Эгерде балага кайсы бир коркунуч туула турган болсо, же энеге коркунуч туула турган болсо, ушул жерден анан кесарево сечение боюнча. Себеби эмне деди Сапаргүл эже? Микрофонду алсаңыз, себеби эмне деди сиздин келиниңиз? Эми акча жөнүндө бул жерде билбейм, бул деген мыкаачылык. Мыкаачылыкка менимче ушундай эле зөөкүр эле адам дарыгер болуп отуруп калса, анан жөн эле оңго солго кесе берген болсо, себеби эртеси күнү пичимтка болот. 30 төрөт болду десе, анын 5-өө, 7-өө кесарево болду. Ар бирин бирден сурайт. Кайсы учурда эмне үчүн кесарево болду? Башкы дарыгер бар ал жерде, түнүсү жооп бере турган. Ал туруп далилдейт, тарых баянга жазылат, эмне көрсөтмө болду, эмне үчүн кесарево болду, эне менен баланын абалы кандай, атайын ошол клинический протоколго туура келбейби деп суралат. Бул жерде азыр мына телевидениеге бардык элдин бардыгын оюн бузуп атабыз да азырчы. Чындап бузабыз. Барганда эле ошо кесарево сое берет экен деп. Атайын көрсөтмөлөр бар, ал жерде кол коюп берет, келишим түзөт. Эгерде кесареводон баш тарта турган болсо, мен баш тарттым деген графасы бар. Ага кол коюп берет. Алдын ала түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Андан кийин баш тарта турган болсо, өзү төрөй берет, бирок эгерде балага же энеге ден соолугу зыян боло турган болсо, анда аны аял өзүнүн мойнуна алат кийин. Бирок кесарево сечениени оңго солго жасаган учурлар өтө мындай билбейм. Муну мен өтө каршымын бул сөзгө, себеби азыр телекөрүүчүлөргө бардыгына биз тескери жагынан берип койгон болобуз да. Эми бардык нерсенин оң тескериси бар. Эми баягы биз учурдан пайдаланып айтып атам да. Кесарево деген сөзсүз болот да. Мурундары мисалы кесарево деген ошончо мен кишимче жеке көрөйүн дедим эле да. Көп жылдан бери иштейт да жеке. Мурун эмне себептен ушул кесарево деген бир чанда бир болсо, азыркы күндө эмне себептен тез болуп атат? Ушул эмне? Себеби эмне деди кесарево кылыш үчүн? Мен медицинада болуп түшүнгөн жокмун. Биз кесарево кылбайбыз дедик, кылдырбадык да. Эми мен жооп берейин координатор катары. Эми бизде республикалык көрсөткүч 11%га жетсе, операция жол менен төрөтүү, биздин Ош шаардык төрөтүү 6%. Бизде өтө кыскарган. 12 жылдын ичинде 56 протокол чыккан болсо, ошонун 39-у ушул акушерство, гинекология боюнча, төрөт боюнча чыгыптыр да. Мен өзүм анализ жасадым, ошондо кандай өзгөрүүлөр бар. Азыр далилдүү медицина деген бар. Анан биз акыркы 2 жылдын ичинде ар бир бала маанилүү. Мурда биз эненин гана өмүрү үчүн күрөшкөн болсок, азыр баланын өмүрү үчүн дагы күрөшүп атабыз. Анда ошол аябай бул кесарево жасабаса болбойт деген көрсөткүч бар. Анан жасабаса дагы бир өзүнүн ыңгайлуу учурда өзү төрөп алышы мүмкүн деген бар да. Бирок коркунуч бар деген учур бар. Мүмкүн сиздин келиңиз ошондой болуп атса керек. Биз бул ар бир кесарево сечение операция төрөт жолу болуп, мурда мисалы жылына 4,5 миң, 5 миң төрөт болсо, бизде азыр 10 миң төрөт болуп атат да. Ошого элдин көзүнө көрүнүп атат да, бул көп деп. Анан мурда кабылдоолор 5-6% түзгөн болсо, азыр 18-20%ке чейин кабылдоо. Биз эне өлүп калгандан көрө бая чырпыгы сынса, сынсын, чынары сынбасын кылып, эненин ушул баланы тез арада алып салбасак, өзү төрөй албайт, мисалы 5,5-6 айлык баланы алып салбасак, эненин өмүрү коркунучта турган болсо, биз сөзсүз түрдө кесирдик жол менен же операция жол менен төрөтөбүз да. Рахмат, биз программабыз дагы соңуна чыгып баратат. Мен кыскача суроо берейин Сапаргүл эже, сизге. Биринчи сизге сизди каарман катары алып келбек. Сапаргүл эже, жогоруда айтып кетти биздин коноктор, биз каада салтты жойбошубуз керек, ал сүйүнүч бул дегендер боло бериш керек деди. Дарыгерлердин айлык акысын көбөйтүш керек, көбөйтпөсө ал бул элден алган акча токтобойт деген дагы маселелер айтылды. Сиздин жеке оюңуз кандай? Бул кала бериш керекпи? Эми мен буну кала берет дегенден алысмын. Шаардык кеңештин депутаты эле айтты. Былтыртан бери айтылып атат да. Мугалимдер менен врачтардын айлыгы көтөрүлөт. Сентябрда мугалимдердики көтөрүлдү. Врачтардыкы, сиздердики, по-моему, былтыр эле январдын алдында көтөрүлдү болуш керек. Эми мен эмнени айткым келип атат? Жана деле айттым, дагы деле кайталагым келип атат. Адамга канчалык берсең деле жетпейт да. Жетпейт. Бирок ошону биринчи өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек деп айткым келет. Ошол биз башынан келе айтабыз, биринчи мугалим бизди ак караны тааныткан.
Анын эжекелерибиз кары пенсияга чыкса деле биз барып эжекелерибиз менен саламдашып, эки нан абатыбызды көтөрүп барабыз да. Ошол деле эжекелери үчүн акча да ошонун өзүн өстүргөн. Врачтар үчүн деле ошол да. Мени мисалы үчүн канча жыл мурун мени операция кылган врачты мен көрүп калсам, жөн карап өтүп кетпейм да. Мен өмүрүмдү сактап калган деп ошол кишиге барып же жол көрөсүн төлөйм, же жакшы сөзүн айтам. Мен врачтарды эмнеге чакыргым келет? Биринчи ушу адамдык сапатыбызды жоготпосок, акчаны биринчи орунга коюп эле, анан каада салтка таянбасак, каада салт деген кыргызды кыргыз кылган каада салты, үрп адаты, тою. Ошол нерсеге анын тиешеси жок. Ал жерге каада салт кылып, той кылып барган жок. Ал жерге төрөгөнү неме кылганы бар айтат. Ал жерден сүйүнчүнү сурай турган, башканы сурай турган бөлөк. Эгер ошол жерде ошончолук эле таанышы чыгып, мисалы мен Кишимжанды тааныйм. Ушун менин кызымды төрөттү. Кишимжан рахмат деп туруп таанышына таштап кетиши мүмкүн. Анан эле барып туруп мен сенин каныңды жудум. Мынауга карта ачып атам. Мынауну мен сени төрөттүм. Келиниң неберең киндигин кестим. Төлө деген бул ашыкча чыгым да. Демек каада салттан сырткары дагы акчалар көп алып жатыр. Кыска эже. Сенин бир сурооң жоопсуз калып кетип атат да. Энелер өзү кайдыгерби же ким күнөөлүү дегенге мен бу жерде жалпы айткым келет да. Сөзсүз энелер өзү кайдыгер. Себеби эне болушту биз ойлобой калдык, биз дүйнөнү ойлоп калдык. Мен пул табышым керек, мен машина минишим керек, мен шуба кийишим керек, мен бриллиант тагылышым керек, менин үйүм 2 этаж болуш керек, 3 этаж болуш керек. Бирок мен ошондойдо жүрүп, мен тууган бала кандай болуш керек дегенди эне ойлонгон жок да. Эне ушул жагынан сабатсыз болуп атат. Себеби бир эне кызын күйөөгө берип атканда медиктерге алып келбей, мен кызымды күйөөгө берип атам, ушул эне боло алабы, боло албайбы деген сурооду коюп, ушуларга көрсөткөн бир дагы эне жок. Мына мен опрос кылып чыкканмда, качан башына ушундай кыйынчылык түшүп калганда, жол болсо, эгерде Кудай сактасын, майыл ошондой жакшы боло берсин. Баласы ошо кызы жакшы төрөсө, дагы эле кете берет, төрөлбөй кала турган болсо анан жаңжалдашып чыгат. Медиктер күнөөлүү, анан мындай болду. Ошон үчүн эне сен кандай баланы күтсөң, куду ошондой, ошо кызыңды дагы карашың керек да. Кызды төрөдүңбү, сенин мойнуңда эне болот деген кызыңдын коркунучу болуш керек эле да. Кел, ушуну ардайым. Ошон үчүн мен айткым келет, мына депутатка сиздин эң көйгөйдү чече турган бир эле маселе турат да. Бу жерде эне болуу деген институтты ачып койсо, бир эле ачып коюп консультация алуу эмес. Ошол жерде бүт аппараттар менен эне болууга болбой калса эмне болот, аппараттары жанагындай көрүнө турган, анализ чыгара турган платной болсо да ачканыңызда ошол жерге адамдар чындап барат. Сейиткасым Курбаназаров ойлонуп калды, ойлонушуңуз керек. Ушун үчүн биз көп да ушуну уюштуруп алганыбызды, ошол жерде медиктер отурат эле да биз бирден жете эле алып барат элек. Чындап эле бу эне болосуң сен Кыргызстанга, мына мен айтам да, мына кетишип атат, Кыргызстандын келечеги жок дейт. Мен тиги чогулушта айтам, Кыргызстандын келечеги сенин колуңда болчу. Сен өзүңдүн эне болуулугуңду ойлобостон инвалид баланы төрөп, минерге таштап коюп кетип атасың. Мына инвалидди ким тууп атат? Сен тууп атасың. Келечекти ким тууду? Сен туудуң деп. Ошондой келечекти туубай турган кыздарыбызды мына бүгүнкү күндө кыздарыбыз кийиништи билбейт, жешти билбейт, ичишти билбейт. Анан тарларды кийинишип алып, илгери апаларыбыз эмнеге 8-ти ойноп эле тууп койгон, кесарабасы жок эле. Себеби бардыгы ошол адамдын шарият эмес, адамдын, аялдын мүчө башы кенерип жакшынакай эне болушуна тоскоолдук кылбай турган кийимдерди кийген да. Мына ошон үчүн медиктер да кыйналган эмес, шаршап барып эле төрөп коюп келет. Рахмат, азыр биз жаштардан да бирөөнү суроо бар экен. Сурооңузбу кандай? Сөзүм бар. Акыркы сөздөрүм. Ассаламу алейкум, рахмат баарыңыздарга. Жакшы сүйлөдүңүздөр деймби? Анан неге анда контракты көп болуп, анан иштегенде аларды айлыгы аз болуп калат. Алар деле ушунча окуп, ушул нерсеге акча төлөп, анан иштегенден кийин ушунча эле акчабы деп калышат да, аларга деле акча керек, ошого адамдардан акча алышат. Айлыгы 3000, 5000 болсо ал эмнеге жетет? Мисалы үйдө бир гана ошол аял же ошол неме дарыгер иштеси мүмкүн да, ошол 7 адамды бага турган. Аларга деле бакканы акча керек, ошого алар деле акча алышат. Аны оңдош үчүн мамлекет
мамлекет акча бериш керек да. Мисалы биз азыр башка республикаларга жок, аларды айлыгын көтөрүп коюш керек. Ушул башкалардан акча албаш үчүн. Анан када сал дегениңиз бул мурдагы адамдарга аларды мындай кармаш үчүн када салттар болгондо, азыр биз уже билип калдык кандайды эмне кылса болот. Өзүбүздүн конституциябыз бар, өзүбүздүн мыйзамдарыбыз бар. Ушул мыйзам менен иш кылыш керек да. Мисалы төрөгөн адамга акча бериш калда салтта жок болсо керек. Мындай болуп адам төрөгөнү барганда мындай өзү билбей калат да. Мисалы эрте төрөшү мүмкүн же кийин төрөшү мүмкүн. Ушул расписанияга мындай сиздер айткандай мынча сом болот деп адамды жанында акчасы жок болушу мүмкүн, көчөдө болушу мүмкүн. Ошондо барганда алар жакшы мамиле кылыш керек болот да. Төрөгөндө мен апаларым же эжелерим айтат. Сиз азыр экинчи курссуз, Ооба, экинчи. Кандай сиздерди үйрөтүп атабы? Азыр сиз медицина тармагында окуйсуз. Адамдарга мамиле кылышты башынан кандай болуп атат? Бизде семейный медицина дагы үйрөтөт, психология дагы үйрөтөт, ошо больнойлор менен мамилени үйрөтөт. Азыр бардыгыбыз үйрөнүп келатабыз да. Азыр окууга киргендер может жакшы окубай калгандыр, может коррупция менен бүткөндүр. Азыр биз бюджетте окуйбуз да. Өзүбүз окуйбуз, үйрөнөбүз, мамилени дагы үйрөтүп атат. Коллежде үйрөтөт бардыгын. Рахмат. Сейиткасым Курбаназарович, бул эми сизге эле тиешелүү суроого дейм. Эмне үчүн контракт жогору, айлык аз дейт да? Бул эми сиздин оюңуз боюнча кандай чечиш керек? Мен бул маселе мага таптакыр тиешеси жок маселе. Эми элек катары балким сунуштап керектир. Эми алар азыркы студенттер таң калып атат да, эмнеге ушунчалык болгон кичине бир 3000-5000 сом айлык алсак анан биз эмне үчүн эң көп, эң чоң, эң жогорку контракт төлөшүбүз керек деген маселени коюп атышат. Ошондой болуп атат. Эми азыр эч кимге секрет эмес. Бир эле Кыргызстанда эмес, бир эле кошуна мамлекеттерде эмес, баардык өнүккөн мамлекеттерде деле, ушу чет өлкөлүк мамлекеттерде ал кайсы системада болобу, капиталисттик системадабы, социалисттик системада болобу, бул врачтардын жашоо деңгээли башкаларга салыштырмалуу бир топ жакшыраак деп айтсам мен жаңылбайм да. Себеби ошол туура мамиле кылган врачтарга баардык мамлекетте бар өздөрүнчө мындай бир өздөрүнүн ыраазычылыгын көргөзүп, кандайдыр бир белектерди берген, кандайдыр бир тартууларды берген. Керек болсо баардыгыбыз эле көрүп жүрбөйбүзбү, бир Жумабек окшогон күчтүү ортопедтер бар. Кайсы жерге барып операция кылып келип атат да. Аны кандай деген сыйды алып атышат, кандайдан урматты алып атышат. Бул ошон нерсе да, бул ушундай, ошонун аркасынан бул контракт да ошондой болсо керек. Анан азыркы жаштарда мен да ошондой күчтүү хирург болсом, күчтүү травматолог болсом, күчтүү, абдан күчтүү врач болсом, анан кийин мен жакшы жашайм да, ошон үчүн деп ошого окуп атат. Ошон үчүн контрагына карабай, кымбатына карабай окуп аткан эмес, ошондой болсо керек. Биз программабызды Замир Мукушев жыйынтыктап коебуз. Сиз сөз сурап атасыз. Мен дагы ошо баягы эле көйгөй темирди кызуусунда чап дейт. Жоо кеткенден кийин пайда жок деп коет да. Ошон үчүн бардыгы эле ошол бир гана төрөтүүнү эмес, мамлекеттик ошол ишканаларга, медициналык мекемелерге келген ошол жарандарга айтып кайрылар элек. Чындыгында эле эжеге да таң калып атам, биринчи жолу угуп атам дейт. Бул мамлекеттик кепилдик программасы кабыл алганда биз эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин эле чыккан бул. Анан ар бир больницага барсаңыздар сөзсүз түрдө мамлекеттик кепилдик программасы деп жазылып турат, алдында ишеним телефону турат. Муну телевидениеден дагы көп айтабыз. Анткени бул керектүү нерсе да. Бардыгы билиш керек, анан сөзсүз түрдө кайрылыш керек. Анан действительно бүгүнкү күндө терс көрүнүштөр жок деп биз защита кыла албайбыз, коргой албайбыз. Бул сөзсүз түрдө төлөмдөр керектүү, мыйзам чегинде болсо төлөш керек, мыйзам чегинде болбосо төлөбөш керек. Ошол жерде требовать этиш керек. Эгерде ошолорду эле аткарган болсо, анда биз ушул терс көрүнүштөр менен коштошобуз тез эле. Бирок ушул негизги масса людей, элдин основной негизги массасы ушуну колдобой атат да.
ушул жарымы берсе жарымы бербей дегендей. Анан сүйүнчө акчаны деле бул жерде бербеш керек, бериш керек деген маселе жок. Бул адамдын өзүнө коюлат дагы, бирок медициналык кызматкер деле албай эле койсо болот муну. Анткени бул дагы мыйзам чегиндеги нерсе эмес. Өзүнүн кызматын кылып кое берсин и сурабасын да. Ошондо медицина кызматкерлери дагы үйрөнүп калган нерсеси болсо керек да. Бул наразычылыктар чыкпайт да ошондочу. Ошого коомчулуктун баардыгы күрөшүш керек. Бир эле медициналык кызматкерлер эмес. Коомчулук биргеликте да, дарыгерлер менен эл баардыгы. Сизге бул жерде акча эле эмес, мисалы сүйүнчү десе эле акчаны түшүнөт. Мисалы мага бирөө алып келип бир жолу салып койсо деле сүйүнөм. Мисалы материал деле берип коет, бир шампунь деле берип коет, самын деле берип коет. Өзү Жамиле эже билет да, ошол төрөгөн аялды, төрөткөн аялды өзү ыраазы кылыш керек исламда деле. Мен деле 9 жашыман ушул намаз окуп жүргөн аялмын 5 убак. Мен деле ушул исламдын закондорун жакшы билем. Кээ бир алымдар менен деле мелдешип жүрөм ушул жаатта. Бул жерде ошол самын берип коюш керек сөзсүз түрдө, колуңду жууп жүр деп. Анан ошол медицина кызматкерлери дагы эмне берсе ошону алыш керек да. Кээде күрүч көтөрүп келет, кээде өрүк как көтөрүп келет баткендиктер, кээде май көтөрүп келет. Ал сүйүнчү деген ар түрдүү мааниде. Мисалы исламда деле бай эркек бала төрөлсө 2 кой союш керек, кыз бала төрөлсө 1 кой союп акыйда жасап коюш керек дейт. Бул жакшы жөрөлгө. Негизи мен медицина кызматкерлерине теле аркылуу деле кайрылып кетем. Албаңыздар, ошол жуксун, бирөө наразы болуп берсе эч качан жукпайт. Өзү разы болуп берсе, ал самынбы, ошол тамак ашпы, ошол сиңимдүү болот. Ал эч кимди наразы кылып албаш керек да. Рахмат, биздин программабызга убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге чоң рахмат. Негизи бул көйгөй көптөн бери эле айтылып келет, дарыгерлер менен элдин мамилесичи. Биз ар дайым эле айтылып келсе дагы бул көйгөйдү биз теле аркылуу тез чагылдырып турсак, балким көрбөгөн, билбеген адамдар теле аркылуу көрүп, менин укугум чындап эле ушундай турбайбы, мен дарыгерге мен мындай мамиле кылат турбайбы деп билип калар. Биздин программа аркылуу теле көрүүчүлөр кандайдыр бир жакшы нерселерди кабыл алса, биз албетте өз максатыбызга жеттик деген ниетте. Сиздерге да чоң рахмат. Ар дайым эле эл кызматында болуп жүрө бериңиздер. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Эл айтсын программасы соңуна чыкты. Кийинки программадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.